Жан, жашоо жана мамлекет 1-июнь 1996 жылы озеги түрдө келип түшкөн. Жан менен өтө тыгыз байланышкандагы бир маселе. Көрүнүү жана көмүскө биз муну байкап жүрөбүз. Адамзаттын булагы болгон жашоо, жаркыраган жашоо жана жан. Жарык дүйнө жана жашоо аркылуу адамзаттын өмүрү улантылып келүүдө. Өзүңдөгү бардык сезимди топтоштуруп ойлонуп көрчү. Жашоо эмнеден турат? Жашоонун маңызы эмнеде? Жандын түбөлүктүүлүгү жана жашоо бири-бирине өтө тыгыз байланышкан. Жаман жакшы, бийик жапыс жана башка баарысы бул жашоодо кездешет. Жалган эмес. Жаман адамдардын дагы, жакшы адамдардын дагы жашоосу бар. Теңирдин тазалыгы мына ушунда. Ал эч кимисине бөгөт койбогон. Жашоого умтулгандардын жаны жер бетинде өмүр сүрүшүүдө. Өзөгүн өрттөгөн кыйчалыш мезгилдер болсо дагы адам жаны жашоого кайра келсем деп умтулат. Ошондуктан өмүр улантылууда. Жакшылыктары көп, жамандыктары аз адамдар бул жашоонун даамын татышууда. Тар дүйнө тардыгын көрсөтсө дагы алар өз жолун улантышууда. Мына ушунусу менен адам баласынын жаны өзүнүн татыктуу ордун бул жашоодо ээлеп келет. Эне сүтү оозунан кете элек бөбөктөр кызыгуу менен дүйнөгө көз артат. Көп нерсени түшүнбөсө дагы айлана чөйрөнү таанып билүүгө аракет жасайт. Адам баласынын аң сезими өнүп өрчүгөн сайын жандын аткарган кызматы да бийиктөөдө. Билесиңерби, байыркы замандарда жашоонун жолу өтө жөнөкөй болгон. Жандын талап кылуусунун негизинде адамдар өз жашоосун улам өйдөлөтүп, аң сезимин корчотуп, жакшы жолдорду издөөдө. Илимге баш коюп, турмуш жолун иликтеп, көптөгөн ачылыштарды жасашууда. Адам жаны менен жашоо тыгыз байланышкан. Дүйнөгө жаралдыңбы? Демек сен жашай билишиң керек. Аны өркүндөтүүң керек. Кээ бир мамлекеттерде жашоонун шарты жогорку деңгээлде турат дагы, кээсинде төмөнкү деңгээлде. Эмне үчүн мындай деген суроо туулат? Саал артка чегинели. Өткөн кылымдарда адамдар кандай аракеттер жасап келди? Мамлекетти кандай адамдар башкарды? Адамдардын аракеттеринин натыйжасы кандай болду? Мына ушул суроолорду иликтеп көрүү керек. Айрым бир учурларда жарга барып да каласың. Эмне кылуу керек? Канткен күндө өз мамлекетиңдин өнүп өрчүүсүнө салым кошо аласың? Мына ушундай ойлор ар бир адам баласынын сезиминде болсо, мамлекеттин өнүгүүсү тездейт. Жакшы турмуш күч алат. Күргүчтөп аккан ойлор жан сезимиңди бийлеп, бийиктикке жасаган далалатың сени алдыга жетелеген сайын коомго келтирген пайдаң арта берет. Коомдун ар бир мүчөсү ушул ойдун үстүндө иштеген күндө мамлекет өнүгөт, гүлдөйт. Мына ушунун натыйжасында ар бир мамлекеттер чоң өнүгүүгө дуушар болушууда. Таң калба, мамлекеттин тагдыры сенин да колуңда. Коомдун өнүгүшүндө сенин дагы өз үлүшүң бар. Бардык адамдар бакубат жашоого кол сунуп, ак эмгектин натыйжасын көрсөтсө, ал мамлекетте албетте өнүгүү күчөйт. Кичинекей гана бир мисал. Өз үйүңдү алалы. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү жапырт жана жапатырмак эмгек кыла, өз салымын кошсо, ар бир үй бүлө мүчөсү жакшы жашоого жетише алат. Ошол сыяктуу мамлекет дагы гүлдөп өнүгүүнү өз мүчөлөрүнүн жасаган аракеттеринен талап кылат. Мамлекетти өнүктүргөн, аны башкарган бийликтегилер гана эмес, анын коомчулугу да болуп саналат. Бийлик коомчулукту туура жолго сала билгенде гана анын акыбети кайтарынан шегим жок. Жакырчылык, барчылык, токчулук, жокчулук баары аралаш. Мына ушунун өзү жашоонун өзөгүн түзүп турат. Өзүңдөгү оокат аш, байлык, ак эмгектин үзүрү болгон күндө гана сен өзүңдү бактылуу сезе аласың. Албетте алсыздарга жардам бергениң оң. Кайрымдуу бол. Кээ бир адамдар жашап турган коомдон өз ордун таба албай каңгып кетишүүдө. Кача турган жериң жок, кайда барасың? Атка минейин десең атың жок. Түк түшүнбөйсүң. 1 бөлүк. Теңир Алам жана мен